Фрунзе шаары 1940 жыл. Советтер Союзунун курамындагы Кыргызстанда курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Алардын бири алгачкы спорттук арена Спартак стадиону. Бул биринчи жеңиштер жаралган, кубанычтын көз жашы төгүлгөн, алгачкы кол чабуулар жаңырган, ошондой эле көптөгөн спортчулардын бага ачылган куттуу жер. Аталган спорт ордосунда спортчулар өзүнүн күчүн сынап бийиктиктерге умтулушкан. Спартак стадиону көп жылдар бою өлкө үчүн жемиштүү кызмат кылды. Доорлор жаңырып, бул жер акыркы оюнду, акыркы кол чабууларды укту. Убакыт өтүп, трибуналар унчукпай калды. Талааны чаң басты. Дубалдар чалдыбарга айланды. Заман өзгөрдү. Өлкө жаңы көз караш, жаңы башкаруу маданияты менен алдыга кадам таштады. Ушул демдин негизинде президент Дөлөн Өмүрзаков атындагы кичи спорттук аренаны кыска убакыттын ичинде толугу менен кайра куруп, жаңы форматта жандандыруу милдетин Бишкек шаарынын мэриясына тапшырды. Мэр Айбек Жанышбекович жана анын кесипкөй командасы бул ири долбоорду жогорку сапатта ишке ашыруу үчүн күндүн аптабына, кыштын ызгар суугуна карабай күнү түнү эмгектеништи. Убадалангандай эле спорттук арена болгону 1 жылда тургузулду. Жаңы каркас, заманбап курулуш технологиялары жана катуу инженердик стандарттар бул объекттин сапатын жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылды. Бүгүнкү стадион бул 15 000 чарчы метрлик кеңмейкиндик, 5 000 көрүүчүгө ылайыкталган орундар. Спорттун ар кандай түрлөрү жана маданий иш-чаралар үчүн өзгөрмө аянтча, фудкорт жана жогорку даражалуу меймандар үчүн өзүнчө бөлмөлөр. Кичи спорттук аренада машыгуу, күрөш жана конференц залдары бар. Ошондой эле бул мекемеде унаа токтотуучу жайы да каралган. Инфраструктура көрүүчүлөр менен катышуучулардын ыңгайлуулугун жана коопсуздугун эске алуу менен курулган. Бишкектеги жаңы мекеме спорт менен гана чектелбеген өзгөрүүнүн символу. Акыркы 5 жылда Кыргызстанда 17 ири стадиондо оңдоп түзөө иштери жигердүү жүрүп, 13-ü пайдаланууга берилди. Ал эми облустук борборлордо 15 жаңы спорттук объекттин курулушуна старт берилди. Ошондой эле 51 000 адамды сыйдырган Орто Азиядагы эң ири стадион Азаттык арена замандын талабына ылайык көтөрүлүп жатат. Президент Садыр Нуркожоевичтин стратегиялык саясатынын негизинде өлкөдө экономика, маданият, билим, туризм жана башка тармактарда да көрүнүктүү өсүп-өнүгүүлөр байкалууда. Өлкөдө жүрүп жаткан өзгөрүүлөрдүн өзөгү келечекке болгон ишеним, адамга болгон инвестиция. Ал эми келечек бул жаштар. Алар бүгүнкү күндүн эң баалуу байлыгы, эртеңки күндүн үнү жана деми. Маданиятта болобу, же экономикада болобу, жаңы кереметтерди жаратуучулар силерсиздер, урматтуу жаштар. Мамлекет жаштар үчүн шарт түзүп, мүмкүнчүлүктөрдүн эшигин кенен ачып жатат. Убакыт өткөн сайын ошол жаш муундар алтындан да кымбат, жаркыраган бриллианттарга айланат. Дал ошол тунук, бекем жана баасы чексиз жаштар өлкөнү жаңы бийиктиктерге жетелеген күчү, келечектин жарыгы болот. 1 жылдык аракет 1000 жылдык өнөгөөнүн символу, 1 жылдык эмгек, урагыс келечектин пайдубалы.